тааныштырайын. Бүгүнкү программада биринчи презентациялар бар. Сиздерге таратылган ошо программаны карасаңыздар, жана мындан сырткары ушул жогоруда айткандай мамлекеттик органдын өкүлдөрү бар. Ушул жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттик, жайык жана асыл тукум мал чарба департаментинин агенттиги, экономика жана финанс министрлиги менен ушул өкүлдөрү тийиштүү темалар боюнча сиздерге презентация өтөт. Биздин иш-чара эки тилде өтөт, кыргызча, орусча сүйлөй берсеңиздер болот. Я вкратце расскажу цели и задачи нашей сегодняшней встречи. Как известно, 11 апреля прошли выборы 448 местных кеңешей. Сегодня практически во всех органах местного самоуправления избраны председатели кеңешей, избраны руководители исполнительных органов власти. И учитывая то, что практически 70% руководителей органов местного самоуправления были избраны новые люди, Союз местного самоуправления совместно с агентством по региональному развитию решили организовать вот такие вот встречи, учебы, чтобы вкратце дать вам направление по той работе, которую предстоит вам выполнить на местах, поскольку органы местного самоуправления, как вам известно, не входят в систему исполнительной власти Крымской республики. Это самостоятельный орган. По Конституции орган местного самоуправления самостоятельно в пределах своих средств реализует вопросы местного значения. И эти вопросы местного значения, они регулируются очень множеством законов Крымской республики, которые, конечно, нужно выполнять. И поэтому сегодня вот первый круглый стол, первая встреча. Такие встречи проходят в Волжской области сейчас, сегодня начались, будут проходить практически во всех областях. Поэтому, я думаю, сегодняшние присутствующие из Сапатинска, Кирийского района, города Бишкек, Токмок, Хан, Орлов, Тукемин. 3 дня будет проходить для Чувской области. И я думаю, вы для себя узнаете отдельные моменты, если не все, то отдельные моменты по использованию закона. Я являюсь советником директора Союза местных самоуправлений. Меня зовут Омурбек, фамилия Алманбетов. Директор находится сейчас в Волжской области. Наши сотрудники разъехались практически в всех областях. Сегодняшняя программа вам роздана. Там будут несколько презентаций до 16:30 будем закончить. Период после презентации будет вам возможность задать вопросы, ответить на ваши вопросы и так далее. Первая презентация, это, конечно, хотелось бы рассказать о Союзе местного самоуправления, что за орган. Жергілікті азаматша башқару органы, жергілікті азаматша башқару органдары, рұқсат берсеңіздер, мен отырып эле презентациялар көрүнүп турат. Жергілікті азаматша башқарулардың союзу бұл ошол өзүнүн тарыхын 96 жылдан бери алып келатат. Және ошол 1996 жылы алгачкы жолу президенттин жардымы менен Кыргыз Республикасынын жергиликтүү азаматча башкаруу органдарынын ассоциациясы түзүлдү. Бул ассоциация иштеп, андан кийин Кыргыз Республикасынын жергиликтүү азаматча башкаруу органдарынын союзунун конгресси болуп түзүлдү. Курултай өтүп, курултайда конгресс жабыт алган. Андан кейін бұл конгресс 3 ассоциацияға бөлініп кеткен. 2000 жылы Кыргыз Республикасы шаһарларының ассоциациясы, 2002 жылы Кыргыз Республикасының айыл жана поселкаларының ассоциациясы и 2008 жылы
муниципалитеттердин ассоциациясы болуп өзүнчө өз алдынча үч иштеген. Анан эми 2008 жылы ушул баарын бириктирип жалпы жыйын өткөрүлүп ошол жерде муниципалитеттердин ассоциациясы болуп түзүлгөн. Тараптардын бирикмеси болуп түзүлгөн. Юридикалык тарапта Кыргызстандагы 484 жергиликтүү өз алдынча башкарууларды бириктирген бирикме. Суроо болушу мүмкүн, биз качан өттүк эле деп баардык район өкмөт шаарлар сурап атышат. Бул мен жана атап келгендей 2096 жылы түзүлгөндө ошол жерде райондук кеңештер бар, ошо райондук кеңештерде ар бир протоколдору бар. Ар бир район өкмөттөр, ар бир шаарлар ушул ассоциацияга кирген дагы. Правоприемник деген сөз болот, ошондуктан жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзу ушул ассоциациялардын правоприемниги болот. Союздун негизги максаты жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өнүгүшүнө көмөктөшүү, борборлук жана жергиликтүү деңгээлдерде жергиликтүү өз алдынча башкаруунун кызыкчылыктарын коргоо, натыйжалуу жана жашоого жөндөмдүү аймактык түзүмдөр катары союздун мүчөлөрүнүн өнүгүшүнө көмөк көрсөтүү. Түздөн түз биз сиздер менен башкарып иштебейбиз, бирок эстеп келет 484 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары баары мисалы агенттикке же өкмөткө же жогорку кеңешке киргенге мүмкүнчүлүгү түзүлбөйт. Ошондуктан ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамынын негизинде ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруулар ушундай ассоциацияларга кирип өздөрүнүн өкүлдөрүн тандашкан. Союздун негизги милдеттери жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын уюштуруучулук, укуктук формаларын жана финанс-экономикалык өз алдынча алуулугун өркүндүтүүгө көмөктөшүү, жергиликтүү өз алдынча башкаруулардын кызыкчылыктар чөйрөсүнө тиешелүү ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүүгө катышуу. Мына билесиздер, ушул маселеде азыр жергиликтүү өз алдынча башкарууга тиешелүү мыйзамдын долбоорлору каралып атканда, билесиздер, мыйзам боюнча бир ай сайт болуп турат. Бирок ушул сунуштарды берип талкуулаганга мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан союз ушул жумушту өзүнө алып туруп, биз сиздер менен талкуу жүргүзүп, биздин эксперттер ушул кабыл алынып аткан ченемдүү актыларга өзүнүн пикирлерин билдирип турат. Жергиликтүү башкаруунун көйгөйлөрүн чечүү жана мамлекеттик бийлик органдары менен өз ара мамилелерин оптималдаштыруу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу. Мен мындан кийин айтып берем кандай жумуштар жасалды. Анткени биз Бишкекте туруп, айрым мыйзамдар негизинде бизге укуктук негиздер берилген. Ошол укуктук негизде биз ошол өкмөттүн тиешелүү органдар менен, уполномоченный орган менен биргеликте акылдашып ушул маселелерди чечип, ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын көйгөйлөрүн, маселелерин чечкенге аракет кылып жүрөбүз. Башкаруунун бардык деңгээлдеринде жергиликтүү жамааттардын талап-талашып, кызыкчылыктарын коргоо, өз ара пайдалуу экономикалык өсүш максатында муниципалитеттер аралык кызматташтыктын өнүгүүсүнө көмөктөшүү. Кантип мисалы бардык деңгээлде жергиликтүү жамааттын талап-талашып, биз ушул каттарды жөнөтүп, эксперттик топторго катышып, өз пикирлерибизди билдирип, ушул кабыл алынып аткан чечимдерге дагы биз сунуштарыбызды айтып, ушул өкмөттүн ведомстволук бир топ комиссиялардын мүчөсү болуп, ошол жерде мүмкүнчүлүгүбүз бар айтканга маселени чечкенге. Андан сырткары мына экономикалык өсүш максатында дагы ар кандай программалар кабыл алынып атканда дагы биздин союздун мүчөлөрү, союздун эксперттери ушул ар кайсы комиссияларга катышып, ошол сунуштардын баарын айтып беришет. Укуктук негиздер. Мен жана башында айткандай, кайсы укуктук негиздерибиз бар. Мисалы, биринчи жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү мыйзамда ушул тиешелүү мыйзам маселе боюнча мыйзамдар, ченемдик укуктук актылар даярдоодо сөзсүз түрдө ушул
жергиликтүү өз алчы башкаруу органдарынын ассоциациялары, бирликтер менен консультациялар жана талкууларды өткөрөт деген беренет бар. Андан сырткары жергиликтүү жамааттардын коомдук бирикмелери, ассоциациялар жана бирлештиктери деген беренеде жергиликтүү жамааттар эл аралык бирлештиктерге жана мен башында айтканым ушул өзүнүн ассоциацияларын түзүп киргенге укугу бар. Экинчи мыйзам Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө мыйзам. Бул маселе биз ушул жана буга чейинки мыйзамда ушул сөзсүз түрдө талкуулар жүргүзүлөт дегени менен кээ бир учурларда мындай маани берилбей мамлекеттик органдар башка кээ жана тиешеси жок мыйзамдар өтүп атканын ошол болгон. Билесиздер, жергиликтүү мамиледеги 25 маселе бар. Мурда 23 болсо азыр 25. Эгерде Союз өз учурунда эксперттер, юристтер ушул талабын талашпаганда азыр 30дан ашып кетмек. Ушул маселе боюнча мына 2018 жылы, 2019 жылы ушул мыйзамга өзгөртүү киргизип, азыр ушул ченемдик укуктук актылар боюнча 21 беренеде сөзсүз түрдө жергиликтүү өз алчы башкаруулардын ассоциациялары, бирликтер менен милдеттүү түрдө макулдашууга тийиш деген ченем киргизилди. Мына ушул негизинде азыркы учурда ушул сугушталып аткан ченемдик укуктук актылардын долбоорлору сөзсүз түрдө Союз менен макулдашылат. Биз өз кезинде сиздерге жөнөтөбүз, сунуштарыбызды сиздерге беребиз, сиздердин сунуштарыңарды чогултабыз дагы, ошол негизинде эксперттер кошуп, андан кийин биз ушул тиешелүү комитетке жөнөтүп, ушул же өкмөткө жөнөтүп, анан кийин ушул эске алынып атат. 25 беренеде сөзсүз түрдө ушул ченемдик укуктук долбоорун киргизип атканда ушул тиешелүү документтер кошо кириш керек дегенде ушул ассоциация же Союз менен консультацияларды талкууларды натыйжалары жөнүндө сөзсүз түрдө документ кошо кириш керек. Дагы бир мыйзам бул Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамга кирди. Анткени көп учурда ушул Жогорку Кеңешке айрым депутаттар өздөрү деле мыйзам жаза коюуду киргизип, мындай тиешеси жок милдеттерди жергиликтүү өз алчы башкарууларга да жүктөп койгон аракеттер да бар. Ошондуктан ушул Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө дагы сөз түзүлгөн. Ушул жергиликтүү өз алчы башкаруу органдарынын кызыкчылыктарына тикелей тиешеси болсо, жергиликтүү өз алчы башкаруу органдарынын тиешелүү бирликтер менен консультациялар жана талкуулардын натыйжалары жөнүндө документ кошо кириш керек. Мына биз талкуулап сиздер менен бирге мына 2020 жана 2021 жылдар, 2020 жылы 44 ошол ченемдик укуктук актыларга биз сунуш киргизебиз. Быйыл ушул күнгө чейин 33 ченемдик укуктук актыларга өзүбүздүн сунушубузду киргиздик. Анын ичинде ушул мыйзам долбоорлоруна, өкмөттүн токтом долбоорлоруна, бюджеттик резолюцияга, өкмөттүн буйругунун долбооруна, конституциянын долбооруна, гендердик теңдүүлүк улуттук аракет план долбоорлоруна сунуштарыбыз баарын киргизип, ушул бизде эксперттер, юристтер иш жүргүзүп отурушат. Ар кайсы жумушчу комиссия деп атадым, ушул өкмөт тиешелүү ушул бюджеттик кодекстин 80-бөлүнмөсүнө ылайык ушул фискалдык саясат боюнча министрлер кабинетинин кеңеши өткөн ушундай жыйын өттү. Ал жерде ушул 2021-2023 жылдагы республикалык бюджеттин негизги багыттары талкууланып, анда дагы Союз өзүнүн пикирлерин айтты. Ал жерде жана выравнивающий гранттын формуласы боюнча жана бөлгөтүү боюнча стимул берген гранттын дагы тартиптерин жеңилдетүү маселелери боюнча сунуштарыбызды айттык. Жана ушул жергиликтүү бюджетке кала турган кирешелердин
маселелер боюнча дагы айттык. Ошол бүгүн саат 3-тө финанс министрлигинде дагы ошол биздин берген сунуштар боюнча талкуулап 2 жылдагы бюджетке кире турган маселелерди талкуулайт. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам негизинде ошол кеңештин курамында ошол жергиликтүү атча башкаруудан бир айыл өкмөттүн башчысы жана бир шаардын мэри жыл сайын союз аныктаган бирден өкүл катышат. Билесиздер, ушул мыйзамдын негизинде кеңеште ушул муниципалдык кызмат боюнча да бир топ маселе каралат. Сөз түрдө дагы ушул жерде биз аркылуу өкүлдөр бар. Жана мына муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр оптималдаштыруу боюнча комиссия, административдик аймактык реформа боюнча жана турак жай боюнча ушундай ар кайсы ведомство аралык комиссияларга биз мүчө болуп отурабыз. Аткарылган иштер боюнча мына жерде көрүнүп тургандай ошо баардыгын жазыш мүмкүнчүлүк болгон жок. Негизгилерин жаздык. Мамлекеттик ыйгарым укуктарды жергиликтүү атча башкаруу органдарына мыйзамдык аркылуу өткөрүп берүү боюнча. Билесиздер, бул боюнча мына 5 жаңылбасам 5 жыл болду, 6 жыл болду, жакшы жылыштар болуп атат. Билесиздер, статистика комитети гана өзүнүн укуктарын өткөрүп берди. Калган органдардыкы ошого чейин чечими келет. Ошол боюнча биз бир топ сунуштарыбызды бердик. Бюджетке атайын каражаттарды киргизүү маселеси боюнча да айтып атабыз, өкмөткө да берип атабыз. Тилекке каршы азырынча чечилип келелек. Ошондуктан жумушка киришкенден кийин сөзсүз түрдө бул менен дагы тиешелүү болот. Анткени жергиликтүү маанидеги маселеден башка дагы мамлекеттик маселелер бар. Аны аткарууда бюджеттик кодексте жергиликтүү бюджеттин акча каражатын жумшатууга тыюу салынган. Ага карабастан кээ бир мамлекеттик маанидеги маселелер дагы аткарылып келет. Саясий муниципалдык кызматкерлерге мэр айыл өкмөт башчысына билесиздер, учурунда класстык чин берилбей калган болчу. Биз мына кат менен кайрылып жазып айтып жүрүп, мурдагы жылы ушул айыл өкмөт башчыларына, шаар мэрлерине класстык чин берүү маселеси башталып азыр учурда алып атышат. Бюджеттик аралык мамилелер багытында реформа жүргүзүү боюнча жергиликтүү бюджетке байланыштуу сунуш пикирлер. Билесиздер, азыр кирешелер подоходный налогтон 100% жергиликтүү бюджетке алып атат. Бирок ошол учурда сатып алуулардан түшкөн каражат республикалык бюджетке кетип калган. Ошол маселени дагы биз башында айтып жүрүп, ошол жергиликтүү бюджеттин көлөмүн көбөйтүү боюнча, бирок аягына чыга албай калдык. Анткени кайрадан эле сатып алуулардан түшкөн кирешени алып коюлду. Бул боюнча кечээки бюджет кеңеште дагы айтылды. Дифференцированный бир подход кылып, ошол себеби чоң шаарлар бул жерде кайсы абалда калып атат, себеби сатып алуулар шаарларда көп. Сатып алуулардан киреши көбүрөөк түшөт. Ошондуктан подоходный налогко караганда сатып алуулар ыңгайлуу болчу да. Ошондуктан дифференцированный болсун деп сунуш киргизип атабыз. Яман аракет кылабыз. Мен алдын ала айтып кетейин, биз ушул 2 жылдан бери аракет кылып айтып жүрдүк эле. Быйыл мына жакында эле министрлер кабинети биздин сунушту колдоду. Эгерде мыйзам долбоорун колдоп, кабинет министрлери колдоп көрсөттү. Эгерде кабыл алынган болсо, мындан кийин республикалык бюджет кабыл алаардын алдында сөзсүз түрдө жергиликтүү бюджеттин ар кайсы нормалары союз менен макулдашып, министрлер кабинети менен биргеликте иштеп жүргүзүп, союздун төрагасы менен кабинет министрликтин төрагасы кол койгондон кийин гана бюджетке кире турган болгон. Буюрса, ушул жергиликтүү бюджет маселе боюнча биз мындай иштептүү бир механизмди иштеп чыктык. Башка маселелер жана укуктардын так ажыратуу боюнча, кадр саясатын жүргүзүү, айрым жергиликтүү кеңештерге жоопту катчы
Жооптуу катчыл штаттарындагы ушул биз айтып жүрүп, жазып жүрүп, ушул азыр мыйзам боюнча штатка айлык төлөй турган болуп калды. Жана кадр саясаты боюнча билесиздер, ушул конкурстарда көп учурларда ваканттык орунга, муниципалдык кызматка көп учурда конкурстар өтпөй калат. Ошону өзүнчө муниципалдык кызматчыларга суроолорду башка нукта түзүп, ушул өз алдынча болсун деп, ушул маселени дагы биз айтып келдик. Азыр бул улуттук резерв дегендер кирди, региональный резервдер дегендер кирди, ушул маселелер чечилип атат. Юридикалык консультация боюнча биз ушул жогорку кеңеште ар кайсы болгулар болгондо сөзсүз катышабыз, сиздерди катыштырууга аракет кылып чакырып ошо катыштырып атабыз. Анан биздин ушул юристтерибиз дайыма билгендер болсо, WhatsApp группабыз бар. Айыл өкмөт башчылары, кеңештин төрагалары, шаар мэрлери, жооптук катчылар өзүнчө бөлгөнбүз. Себеби WhatsApp'тын техникалык мүмкүнлүгү болбойт экен. Ошол жерде биз юридикалык маселелер боюнча, баардык резервдүү мандат маселе боюнча консультацияларды дайыма күнүгө берип турабыз. Мындан сырткары 2020 жылы 100ден ашык суроолор келип түшкөн. Баардыгына биз консультация бергенбиз. Андан сырткары Facebook'ta дагы онлайн консультация берген учурлар да болду. Айрыкча мына коронавирус болгон учурда өтө кызуу консультациялар болуп атты. Анткени көп суроолор ошол учурдагы тез ыкчам чече турган маселелер болуп атты. Ошол жерде биздин юристтер биздин ошол өкмөттүн тиешелүү бөлүмү менен байланышып, алар менен дайыма ошол суроолорду берип, маселени чечкенге аракет кылып атты. Ушул деңгизге бир жакшы эки самалык болду. 2019 жана 2020 жылдары биз жогорку кеңеште кабыл алынган мыйзамдардын таасирчүүлүгү боюнча бир эзиндөө жүргүзүп, ушул 2 жыл бою баяндама бергенбиз. Ал жерде көп элесе биринчиден жогорку кеңештин депутаттарынын өздөрүнө жардам, экинчиден жергиликтүү атчы башкарууларга жардам. Себеби кээ бир мыйзамдардын белгилери ишке ашпайт, иштебейт, же болбосо терс таасир берет. Ошону биз анализдеп 2 жыл бою ушул анализ берип, жогорку кеңешке берип аттык. Анан сырткары быйыл былтыр баштаганбыз бул жумушту. Президентке дагы ушул президентке ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруунун абалы жөнүндө дагы баяндама жазып бердик. Азыр ушул баяндама президенттик администрациясында тийиштүү бөлүмдөрдө президентке жеткиребиз деген сунуштар бар, ордалар бар, жеткирсе. Бирок биз жогорку кеңеште бул маселе боюнча сүйлөштүк. Мамытов президент милдетин аткарып аткан учурда жолугуп жеткирип, бергенбиз бул баяндаманы. Анткени бул жерде ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруудагы болгон көйгөйлөрдү жазып, анан көп нерсе президенттин милдетине кирбейт, бирок ошондой болсо дагы ал киши билсин деп ушул маалыматты берип атабыз. Буюрса биздин өнөктөштөр менен биргеликте ойлоп атабыз, мындан кийин дагы ушу президентке дайыма ушундай маалыматты берип турат деп атабыз. Өзүбүздүн негизги иштери жана негизги милдети жазылган, ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары дараметтерин жогорулатуу боюнча пилоттук айыл өкмөттөрүбүз бар. Сыкөл, Жалал Абад, Ош, Нарын областарында ушул жерде тең теңине принцибинде мыкты практикаларды жайылтуу боюнча иштер жүргүздүк. Анткени тең теңине деген билесиздер, бул ушул мыкты практиканы ишке ашырган айыл өкмөттүн башчысы же шаар мэри өзү келип айтып берсе, ошондой түшүнүктүүрөөк болот. Ошондой бир окууларды уюштурдук.
Андан сырткары билесиздер, жергиликтүү коомчулуктун уставдары дагы кабыл алганына бир топ жылдар болгон. Аны учурга талапка ылайык оңдош керек, жаңылаш керек. Ошол боюнча дагы биз бир топ иштерди жүргүзүп жардам бердик. Андан сырткары жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрүн жакшыртуу долбоорунун алкагында Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын жергиликтүү деңгээлдеги кызматтарды көрсөтүү деңгээлин жакшыртууга стимул берүү максатында конкурс жарыялаганбыз. Сиздер катышкандар бул жерде жок, себеби пилоттук областтар болуп келет. Ал жерде 7 айлык өкмөт жана Жалал Абад облусунун 14 айлык өкмөттөрүн долбоорлору тандалып, жергиликтүү мамиледеги маселени чечүү боюнча өздүк салымдарын кошуп 10 миллион сомдук грант алууга даяр болуп турат. Өздүк салымдардын көлөмү 3 миллион сом. Демек, баягы ушул гранттын негизинде жергиликтүү мамиледеги маселелерди чечип алыш мүмкүндүгү түзүлүп атат. Андан сырткары бир маанилүү нерсенин бири ушул Гамсумо бурдакы орган Гамсумо менен бирге Саясат Илгерилтүү институту менен биргеликте биз мыкты порталын иштеп чыгып, азыр бул портал иштеп атат. Ошол портал аркылуу сиздер көп маселени азыр айтылып аткан суроо жоопторду дагы ушул порталдан пайдалана алсаңыздар болот. Бул боюнча дагы өзүнчө презентация болот. Себеби порталда ушул жергиликтүү мамиледеги маселелер боюнча толгондогон маселелер бар. Суу чыгаруу боюнча, катуу тиричилик калдыктарды чыгаруу боюнча, аларды уюштуруу боюнча жана башка маселе боюнча ушул мыкты порталда жакшы Кыргызстанда болуп аткан жумуштарды чагылдырганбыз. Алардын адрестери бар, ошол жерде билип, сурап, ошол порталдан көп нерсени ала алсаңыздар болот. Муну мен айтып кеттим. Бул дагы айттым. Эми мен башында айттым, ошол жергиликтүү азаматча башкаруулардын союзу бул юридикалык тараптардын бирикмеси, ошол 484 айыл өкмөт жана шаар мэриялар союзуна мүчө. Анан союз башка булактардан каржы албайт. Жалгыз ушул мүчөлөрдөн мүчөлүк акы. Мүчөлүк акы уставда кабыл алынган, ошол 2008 жылы. Ар бир калктын саны бир жарандан 1 сомдон кем эмес деп жазылган. Мына 17 жылы эгерде 281 миң сом взнос түшкөн болсо 24 айыл өкмөт взнос төлөгөн. 2018 жылы 1 миллион 900 сом каражат түштү, 38 жергиликтүү азаматча башкаруулар төлөдү. 19 жылы 2 миллион 152 сом взнос түштү, 77 жергиликтүү азаматча башкаруу органдары. 20 жылы 3 миллиондон ашык каражат түшүп, взнос түшүп, 139 жергиликтүү азаматча башкаруу органдары взнос төлөй баштады. 7 айда быйылкы жылдын 138 жергиликтүү азаматча башкаруу органдары төлөп, 2 миллион 220 миң сом мүчөлүк акылар түшүп. Биздин негизги жумушубуз ушул мүчөлүк акыдан жүрөт. Бизде штатта 5 киши бар. Ушул бухгалтер, директор, жанагы офис менеджер деген ошолор менен 5 киши бар. Андан сырткары биз ушул биздин өнөктөштүктөр, биздин партнерлор менен гранттарды утуп, аракет кылып, ушул биз эксперттерди нанимать этип, мына жасалган жумуштардын баардыгы ошол негизинде болуп атат. Эң мындай активдүү төлөгөн Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын и Ош областы. Бишкек шаары менен Ош шаарына жакшы төлөп келатышат взносту. Чүй облусунун айрым өкмөттөрүн боюнча мен айта албайм. Андан кийин презентация болгондо дагы эгерде кызыксаңыздар, ким канча төлөдү,
ар бир район боюнча маалыматтарыбыз бар, берсек болот. Бул боюнча дагы маалымат берилет. Кандай көйгөйлөр чечишке алдыбызда турат? Мен башында айтпадымбы, ушул жер туманындагы маселе өтө көп кырдуу, өтө оор. Анан бир топ мыйзамдар менен жөнгө салынат депчи. Ошондуктан мына жана мен айткандай бюджеттер аралык мамилелерде дагы көп көйгөй бар. Стимулирующий грант боюнча мурда иштегендер билет, стимулирующий грант алыш дагы өтө кыйын. Ал жерде ар кандай тоскоолдуктар бар. Ал жерде квота киргизип койгон шаарларга. Ал жерде черный список деген бар. Эгерде мунун калган стимулирующий гранттан төлөнбөй өздүк салымдар болбой калса, кийинки жылы бербей коет. Ошондой бир топ тоскоолдуктар бар. Анан долбоор даярдаганда да бир мөөнөтү кыска. Ошондой маселелерди чечип, жана франдыши грант боюнча да формуласы ушул убакка чейин түшүнүксүз. Бул боюнча дагы биз бир топ аракет кылганбыз. Былтыр бир формуланы бериште биз жактырбай кайра кайтарганбыз. Андан да түшүнүксүз болуп калды. Көп учурларда ушул франдыши грантка муктаж болбогон айыл өкмөттөргө деле ушул формула негизинде деп бере беришкен учурлар да бар да. Анан жергиликтүү аталыш башка органдардын функцияларын жана ыйгарымдыктарын так ажыратуу ошого чейин чечилбеген. 2018 жылы Жогорку Кеңештин токтому бар болчу. Ошол укуктарды ажыратуу боюнча өзүнчө мыйзам иштеп чыгып, өкмөткө берилген, тилекке каршы ошого чейин бул чечилди. Көп учурларда ошол мамлекеттик функцияларды деле жергиликтүү аталыш башка органдар аткарып келет. Билесиздер, эгерде прокуратура чындап мыйзам талабына ылайык кылган болсо, анда кодекс негизинде сиздерге иш козгоп, ушу жергиликтүү бюджеттен ушу мамлекеттик кызматтарга акча жумшатат деген маселе болуш керек. Жер ресурстары боюнча дагы өтө көп маселе бар. Жерди трансформация, инвестиция тартууда дагы ушу жер чечүү маселеси, элге үй салганга жер маселеси бүгүн дагы ушу чакырганбыз, келип айтып беришин. Ошондуктан бир топ чечиле турган көйгөйлөр дагы көп. Муниципалдык объекттерди башкаруу боюнча дагы көп көйгөйлөр бар. Жергиликтүү уюмдар менен кызматташтыгы бар, билесиздер, СПА, жайыт комитеттери, аксакалдар сотто конституцияга кирип калды. Мындан кийин кандай болот? ОПЦ дегендер бар. Аялдар кеңеши, жаштар кеңеши, булар менен кантип мамиле кылыш керек? Бул дагы чоң көйгөй. Жаңы конуштарды электрификация. Билесиздер, мыйзам боюнча мамлекеттик органдар жана тийиштүү органдар жасаш керек. Бирок көп учурда эл өзү жашап атат. Анын компенсация маселеси кандай болот? Көп учурларда жарыктандыруу боюнча коммерческий тариф менен болуп келип атат. Ал маселелер бар. Кирешен потенциалын жогорулатуу боюнча дагы мына салык чогултууда бүгүнкү чейин салык инспекциясы менен бир пикирге келе албай атабыз. Анткени алар өздөрүнүн талабын коюп атат. Жергиликтүү аталыш башка органдар укуктарды чектелүү, жана укуктарды өткөрүп берүү боюнча дагы маселе бүгүнкү чейин чечилбей. Алдыбызда дагы бир чоң маселе турат. Билесиздер, жергиликтүү аталыш башкаруу боюнча мыйзам жаңы долбоор Жогорку Кеңешке киргизилди. Ал жерде окуган болсоңуздар бир топ маселе бар. Ошону биз мындай пикир менен чогуу чечип, оптималдуу вариантка эришишибиз керек. Себеби мамлекеттин өнүгүүсүнө дагы биз карашыбыз керек. Аткаруу бийлигине кирбегенден кийин эл арасында элдин кызыкчылыгына иштеген органдар, ошондуктан жаңы мыйзамдарды дагы алдыбызда бир топ маселелер турат. Аны азыр талкуулар жүргүзүп атабыз. Санариптештиги боюнча дагы эле аягына чыга элек, кызмат, ЭПП, бузуулар дегендей административдик кадрдык маселелер.
майда адистерин юрист, ветеринар, IT специалист деген контрактын алган кызматкерлер бар. Алардын маселеси кандай болот? Бул да алдыбызда тура турган маселе. Текшерүүлөр боюнча дагы эле мына былтыр 2-3 жылдан бери мыйзам кабыл алынгандан бери мындай кичине ирети келип калды эле. Азыр кайрадан текшерүүлөр башталды, прокуратура текшерип атат. Бул жерде мыйзам негизинде болуш керек, көп учурларда бул жерде дагы жөнүнө салганга көп маселелер бар. Бул демилгелер боюнча, сунуштар боюнча мен сиздерге айттым. Биздин мына байланыш телефондор Союз ушул аймактарды өнүктүрүү агенттик менен бирге бир имаратта турабыз. Биз 3-кабатта турабыз. Телефондорубуз ушу жазылып турат. Ушу телефондорду жазып алып, анан WhatsApp группабыз да бар. Азыр биз тиги жана айтпадымбы, WhatsApp'тын техникалык мүмкүнчүлүктөрү азырап экен. Башка Telegram деген мүмкүнчүлүктөр бар экен, ошолорго азыр буюрса киребиз. Биздин сайтыбыз да бар, сайтта дагы көп маалыматтар бар. Ошол жерден дагы көп маалыматтарды алсаңыздар болот. Негизи мен айтайын дегеним ушул. Турганыңыздарга рахмат. Суроо болсо бериңиздер. Бериңиз. Атыңызды атап. Указ чыгып атат. Бирок указда сиздер 30% дегенди мындай так берип алышыңар керек. 30%га чейин деп турат да. Ошол өзүңөр карап көрүп, ушул мүмкүнчүлүгүңөргө жараша ошого мындай мамиле кылышыңар керек да. Так 30% кыскартып салган деп аткан жери жок. Ошондуктан ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, баягы мындагы мамлекеттин мындан ары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар мындан ары өнүгүүсүнө карап чыккан мыйзамдардын бири. Бул сиздерде эле эмес, баардык мамлекеттик органдарда болуп атат. Ошондуктан бул карап көрүп, анан ошо жергиликтүү кеңештин төрагалары менен сессияга салып, кеңешип, анан ошондо чечим кабыл алсаңар туура болот. Толуктап коеюн, бул маселе боюнча WhatsApp группабызда дагы көп суроолор болуп атат. Президенттик администрациянын бөлүмдөрү менен биргеликте биз ушул маселени тактоо иретинде кат жөнөттүк. Азыр ушу такталып, себеби ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруудагы штаттык бирдиктер өкмөттүн токтому менен бекитилген болчу. Өз алдынча жергиликтүү өз алдынча башкаруулар штаттык же кыскартылбайт, же кошулбайт. Ошондуктан ушул маселе кандай болот деп жакында мына бүгүн эртең чечилет, буюрса биз сиздерге жөнөтөбүз. Дагы суроо барбы?